Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Чыңгыз Айдарбеков, Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы министр, тышкы иштер министри. Мына өткөн аптада 19 июнда Бейжинде колго коюлган келишимге жана темир жол боюнча Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан Жогорку Кеңеш бекитти 3 окууда. Кандай дейсиз? Мындан ары эми ушул ойдон кетеби же дагы бир канча 30 жылдан бери болбой атат, дагы бир тоскоолдор пайда болуп кетиши мүмкүнбү? Дагы бир жолу саламатсызбы? Аябай өзүктүү теманы сиз көтөрдүңүз. Себеби соңку 30 жыл ичинде десек болот, бул теманын тегерегинде сүйлөшүүлөр болду. Акаевдин убагынан баштап бүгүнкү чейин ушул маселени көтөрүп, ар кандай сүйлөшүүлөр болду. Өз убагында министр болуп турганда сиз азыр айтып кеттиңиз, өкмөтүбүз Кытай тарабы менен бул сүйлөшүүлөрдү алып барып атканда көп маселелер пайда болду. Ошондуктан азыркы жетишилген келишим бул тарыхый окуя болду десем болот. Себеби бул өтө маанилүү жетишкендик. Мындай буга чейин болгон эмес. Буга чейин бир меморандум пайда болгон бир нече жыл мурда. Бирок бул меморандумдан Кыргыз тарабы баш тартып, четке агып, себеби биздин улуттук кызыкчылыктарыбызга ылайык эмес деп ушундай тыянактарга чыгып, себеби жалаң узкоколейка жана эң кыска жол боюнча ушундай уруксат берилди. Анан кийин Эң кыскасы кайсы жеринде? Эң кыска Эркиштам аркылуу, Ош область аркылуу ушул эң кыска жол аныкталган болчу, бирок ушул варианттан Кыргыз тарабы баш тарткан. Эмне үчүн кол койду эле? Баштан пай калышты. Бул ушундай орто жолдо жетишкендик болду. Бирок анан кийин Кыргыз тарабы баарын эсептеп, мындай талдоону жасап, таразалап, анан кийин жок, мындай сыяктуу вариант Кыргызстандын экономикасына эч кандай пайданы алып келбейт деп корутундусуна чыгып атабыз. Ошондуктан азыркы жетишилген келишим бул аябай менимче маанилүү, аябай жакшы, тең салмактуу, ыраттуу принциптер негизинде жетишилген. Себеби буга чейин эң узун варианттардан бири 400 километрдей болгон. Ушул азыр бекитилген 300дөн ашык километр катам болот. И жана буга чейин иштелип чыккан вариант бекитилди. Ошондуктан менимче тең салмактуу чечим болду десем болот. Узун деген кайсы эле? Атбаш аркылуубу? Бул Торгарт аркылуу. Торгарт. Бул деле Торгарт, бирок Торгарт кетет. Вот эң узун бул Атбаш аркылуу болгон. Бирок ушул вариант өтпөй калды. Азыр Махмал аркылуу кетет, 300 километрдей болот. Жартысы бизге көрсөтүлгөн вариант боюнча бул узкоколейка, комбинированный вариант. Узкоколейка калган 124 километр бул постсоветтик аймагында стандарттар негизинде. Жанагы Махпал деген айылда алмаштырылат дейт, дөңгөлөктөр. Ушул ооба дөңгөлөктөрдү алмаштырат, анан кийин перевалочный база болот. Бул менимче маанилүү жетишкендик, себеби ушул бүт боло турган жугубуз ошол жакта бир дөңгөлөктөрдөн башка дөңгөлөктөргө жүктөйт. Андан кийин жумуш орундары ошол жакта пайда болот. Тиешелүү комплекс түрдө башка инфратүзүм пайда болот. Ошондуктан менимче элибизге, экономикабызга комплекс түрдө пайданы алып келе турган долбоор. Жанагы эгерде кыска деген Эркиштам аркылуу айтып атпайсызбы? Анда жанагыдай алмаштыруу комплекси Кыргызстанда эмес, Өзбекстанда болуп калат беле? Эме буга чейин болгон варианттардан бири ушул. Бирок бул вариант Кудайга шүгүр эме өтпөй калды. Ошондуктан бул тарыхта калган маселе менимче. Азыркы эң өзүктүү, мындай эң жакшы катам менен кетет. Андан кийин жетишилген келишимде бул пайдубал. Ошол келишимге таянып, кийинки сүйлөшүүлөрдү алып барышат. Дагы бир топ сүйлөшүүлөр болот. Себеби мындай 3 мамлекеттин ортосунда биргелешкен операциялык компания түзүлөт. Бул компаниянын ишмердүүлүгү так даана башка келишимде жазыш керек. Бул компания жөнүндө
ушул азыр ратификацияны өткөн келишимде экинчи бириниде ченемдер жазып турат. Ушул ченемдер эки сүлүмгө бөлүндү. Экинчи сүлүмдө бюджетине жана натыйжалуулугуна жараша кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизип койсо болот экен деп жазып турат. Ошондуктан комитетибизде катам боюнча, ушул бекитилген катам боюнча эч кандай өзгөрүүлөр болбош керек деп өкмөткө тийиштүү тапшырма берип атабыз. Бул менимче аябай маанилүү чечим. Андан кийин ушул биргелешкен компаниянын ишмердүүлүгүнүн мөөнөттүү жагынан кылды аткарып көрүшүбүз керек. Себеби өтө узак мөөнөткө бекитсек, андан кийин узак мөөнөттөн кийин бул темир жол негизи аягында Кыргыз тарабына өтүшү керек. Ушул мөөнөттү биз так аныкташыбыз керек. Ошондуктан операционный прибыльность жагынан карашыбыз керек деп тийиштүү сунуш берип атабыз. Операционный прибыльность бул 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл ичинде эгер акталса, ошондон кийин автоматтуу түрдө бул компания жана темир жол Кыргыз тарабына өтүшү керек. Себеби келишим боюнча BOT принциптер негизинде бул темир жолду курушат. А BOT бул Build, Operate, Transfer. Алар куруп салып, анан кийин чогуу иштешет ушул жолдун үстүнөн. Анан кийин акчаны салышат инвестициялар катары. Анан кийин актаган кийин ушул долбоорду Кыргыз тарабына өткөрүшү керек. Build, Operate, Transfer алар жанагы акча салгандар өз акчасын кайтарып алгандан кийин автоматтык түрдө бүт жол Кыргызстанга өтүш керек, да? Ушул келишимде жалпысынан ченем турат. А бирок чөө жайына чейин кайсы мөөнөт ичинде иштейт, качан өткөрүп берилет, ушул жагынан кийинки келишимде так жазыш керек. Дагы бир нече келишим болот. Келишимдер болот. Анан кийин келишим боюнча 51% бул Кытай тарабына өткөрүп берилет, себеби эң көп каражаттар ушул тарап салат. Бул түшүнүктүү нерсе. 24,5 Кыргыз тарабына, 24,5 Өзбек тарабына өткөрүп берилет. Менимче бул тең салмактуу чечим. Себеби эң көп каражаттар бул жагынан ушул долбоорго, тем более жүк жагынан Кытай тарабы камсыздайт. Келечекте ушул салынган каражаттар кайра кайтарып алып, керишени көрүп туруп, анан кийин Кыргыз тарабы ээ болот бул темир жолдун үстүнөн. Ошондо Кыргызстанга жана транзит үчүн азыркыдан мына жаңы иштей баштаганда бир транзит үчүн төлөнөт да, бир 200 миллион деп атат жылына деп жүрөт кээ бир маалыматтарда. А кийин Кыргызстандын толугу менен карамагына өткөндө андан да көп болуп калабы анда Кыргызстандын кирешеси? Кирешеси жагынан менимче азыр так бизге эч ким айта албайт. Себеби бул кийинки сүйлөшүүлөрдүн баскычтары. Эми тараптар отуруп, жүк жагынан санашы керек. Бизге көрсөтүлгөн маалыматы боюнча болжол менен жылына 8 миллион тонна бул темир жол аркылуу жүк өтөт. Анан кийин биякта башка мамлекеттердин дареметти деле эске алып коюш керек. Алардын жүгү болот, анан кийин канча алар жүктөйт, ташыйт. Бул жагынан менимче дагы кошумча сүйлөшүүлөр болот. Себеби жалаң Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эмес, башка мамлекеттер бул долбоордун алкагында мындай байланышта болот. Бул Кавказ болот, Түркия болот, Иран болот, батыш өлкөлөр болот, чыгыш түштүк Азиянын мамлекеттери болот. Ошондуктан алардын деле жүктөрүн бул темир жол менен алып кетсе болот. Анткени жанагы азыр 2 жол бар да, Россия аркылуу Казакстандан өтпөгөн, анан Казакстан аркылуу өткөн, анан эми бул 3-чү жол болуп атат. Ошондо тигилер эгерде пайдалуу болсо, чын эле жанагы батыштагы өлкөлөр керегинде тиги жолдун муну менен жибербейлиби деп калат да. Ушундай ар кандай сөз бар, бирок менимче өз убагында кесиптештерим менен сүйлөшүп атканда, Казакстандын жана Россия Федерациясынын кесиптештери менен министр болуп турганда сүйлөшүп атканда, жана Кытай тарабынын деле жүктүн көлөмү өтө көп. Баардыгын жетиштүү. Баардыгына жетиштүү. Ошондуктан биякта эч кандай коркунучтар жок.
эч кимге мисалы азыркы убакта болгон темир жолдоруна атаандаштыкты биз жасай албайбыз. Себеби жылдан жылга жүктөрдүн көлөмү, саны көбөйтүп атат. Талабы ушундай. Андан кийин батыш өлкөлөрдүн чыгыш түштүк региондун ортосунда ушул товарлардын көлөмү көбөйтүп атат. Жаңы альтернативдүү жолдор сөзсүз түрдө бул заманбап учурда ушундай талабы. Ошондуктан Кыргызстан аркылуу өтө турган темир жол бул баардыгына мындай жакшылыктарды алып келе турган долбоор десек болот. Андан кийин Кыргызстан үчүн биз өзүбүздүн менимче стратегиялык максаттардын бирине жетебиз. Себеби бүгүнкү күнгө чейин биз туңгуюкта, транспорттук туңгуюкта турабыз. Ушул туңгуюктан темир жол менен автоматтөрдө буюрса биз чыкмай болдук. Ошондуктан бул долбоордун алкагында мамлекет мүчө мамлекеттерине биринчи иретте ыраазычылыгыбызды айтышыбыз керек. Бул өтө мындай сүйүктүү нерсе, себеби элибизге менимче көбүнчө экономика жагынан жакшылыктарды алып келе турган долбоор. Транзиттик өлкө деген өзү эле жакшы да туңгуюкка караганда. Өзүбүздүн продукциябызды башка мамлекеттерге чейин жеткирсе болот. Андан кийин башка мамлекеттерден сатып алып, ушул темир жол менен Кыргызстанга чейин арзан баасы менен ташыса болот. Көп маселелерди автоматтөрдө чечилет. Жана колея боюнча 1,5 метр жанагы кенен деген, беркиси 1 метр 400 бирдеме ошондой миллиметр. Абдан көп ушуга такалды окшойт, буга чейин 30 жылдын ичинде колеяны алмаштырбагыла, эмеден чыкпагыла, мурдагы советтик стандарттан чыкпагыла деген сыяктуу ушундай көп болдубу сүйлөшүүлөр? Көрүп атпайсызбы, тарыхыбызда ушундай миссиябыз. Кыргыз элибиздин ушундай өзгөчө миссиябыз. Себеби чоң региондордун ортосунда болуп, биз сөзсүз түрдө дайыма тарых таржымалыбызда көпүрөлөрдү түзүүгө аракет кылышыбыз. Бул маселе өз убагында өзүктүү болгон. Себеби кайсы колея менен кетебиз деп бир тарап биздин стандартыбыз болуш керек деп, анан кийин постсоветтик аймактарында өзүнчө бөлөк совет доорунда бекитилген стандарт бар эле. Бул жагынан сүйлөшүүлөрдү алып барып атканда бир нече жыл мурда ошондуктан комбинированный вариант болсун деп ушундай чечимге чыкты. Эми аягына чейин жакында эле биз бекитип койдук келишимдин алкагында. Узкоколейка бул батыш өлкөлөрдүн жана ушул Кытайлыктын, Ирандагы ушундай стандарты. Ошондуктан мындай эл аралык деңгээлде экономикасында мүчөсү болуш үчүн биз кандайдыр бир альтернативдүү жолдорду табууга тийишпиз. Бул жагынан менимче өтө тең салмактуу чечимди кабыл алдык, комбинированный вариант. Себеби эгер бир вариант болуш керек деп настаивать этсек, басым кылса, анда өтпөй калмак. Ошондо макмалга чейин жанагы ичке эми жол болот, макмалда алмаштырылып бир топ жумуш орундары пайда болот. Сөзсүз. Анан ал жерден алмаштырып, анан берки кенен жол менен кетет, ушундай, Ооба, ошондуктан менимче бул дипломатия жагынан жана ушул өкмөтүбүздүн чоң жетишкендиктердин бири. Бул туруктуу түрдө иштей турган база болот. Ушул базанын үстүнөн ар кандай жараян болот, поезддер келип, анан кийин бир стандарттан башка стандартка алмаштырып коюп, ошол жакта туруктуу түрдө жумуш орундары болот. Жана башка бизнес болот. Өндүрүш дагы өсөт да. Өндүрүш өсөт. Өндүрүш. Мына символикалык жагынан кээ мен билишимче жанагы ичке жолдон чыкпагыла, ичке жолго өтпөгүлө, биздин эле мурдагы советтик жол менен жүрүш керек деген символикалык жагынан абдан бир күчтүү болду окшойт тышкы оюнчуларга. Мисалы үчүн мына Манас аэропорту канча жылдан бери 70 канчанчы жылы курулган, эмгиче символу фрунзе. Ушуга да каршы болуп чыккан да кээ бир адамдар.
алмаштырбагыла ошондой эле бойсо ошол эле аты ошо бойдон калсын деген сыяктуу. Эми гана аракет көрүп атышат, эмне үчүн Фрунзе болуш керек, Фру деп. Манас эле кылбайлыбы деп, Манас кылбайлыбы деп. Ну, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Менимче адам заттын мындай өзгөчөлүктөрдүн бири эч нерсе туруктуу эмес. Бул ар бир муунга жараша. Ушул муунга жаккан бир нерсе кийинки муундарга жакпашы мүмкүн. Жаш муун келет, андан кийин жаңы мындай заман келди, жаңы доордо жашап атабыз. Ар кандай жаңы талаптар пайда болот. Мисалы буга чейин мурунку кылымда темир жол өтө өзүктүү темалардын бири болгон эмес турабы. Это соңку бир нече декада ичинде ушундай аябай маанилүү маселелердин бири болуп калды. Себеби жүк жагынан Кыргызстандын ушундай талабы, биз муктаждыкка ээ болуп, көбүрөөк башка мамлекеттер менен кызматташа баштадык. Андан кийин соода көлөмү бизде көбөйтүп атат. Башка мамлекеттерге өндүрүлгөн жергиликтүү ата мекендик продукцияны жөнөтүшүбүз керек. Бул жагынан транспорттук инфратүзүм сөзсүз түрдө өсүшү керек. Ушул кадамдардын бири бул темир жол. Узкоколейка болсо, ооба кээ бирлөрдүн түшүнүгү боюнча өзүбүздүн стандарттарыбыздан бир аз алысыраак болобуз. Бирок бул менимче көбүнчө сиз туура айтып кеттиңиз, символикалык маселе. Эгер экономика жагынан карап көрсөк, ушул эле маселе биз туура жол менен чечтик. Перевалочный база бизде болот. Башка мамлекетте эмес. Бизге келип, бизди алмаштырып коюп, андан кийин бизден кетет. Ошондуктан менимче өтө жакшы чечим болду. Аэропорттун Фру жагынан азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Менимче Фру бул Совет доорунда республикабыздын мындай кайманаты болгон, Фру аэропорттун кайманаты. Андан кийин азыр башкача заман, менимче ошого коелык. Эгер алмаштырылса, жаман эмес болот. Жаман эмес. Эми ошо кызыкта дейт канчанчы 74-чүбү, канчанчы жылы 76-дагы Манас аэропорт курулган экен. Эмне үчүн ошондо алмаштырып койгон эмес, жана символду. Ошо бойдон калган. Себеби ошого каражаттар керек. Анан кийин тиешелүү эл аралык деңгээлде бул маселе менен түздөн түз алек болгон уюмдар менен сүйлөш керек. Алар болсо мындай бекитилген стандарттар жана принциптер негизинде иштешет. Ушундай бир атүгүл ушул 3 тамганы алмаштырыш үчүн кандайдыр бир көп сүйлөшүүлөрдү алып барыш керек. Андан кийин бир чечимге келиш керек, ынандырыш керек. Бул өзүнчө бөлөк өкмөттүн тарабынан жасай турган кадамдар. Темир жолго каражат кандай болуп атат анда? Жанагы 24,5% болуп атпайбы Кыргызстандыкы? Бардыгы 4 миллиард 700 миллион, ошонун чейреги болуп атат, 4төн 1. Ошону кандай издеп атат өкмөт, мамлекет? Бизге келген өкмөттүн мүчөлөрү башка мамлекеттерден ушул каражаттарды биз алып келүүгө аракет кылабыз деп айтышты. Андан кийин өтө төмөн пайыз менен болуш керек деп депутаттар талап коюшту. Кече күнү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич бул маселе боюнча маалымат дагы кошумча берип кетти. Анын айтканы боюнча бул биздин тышкы карызыбызга кошулбайт сумма. Түгүл насыяны алсак, бул тышкы карызыбызга кошулбайт. Бул жакшы жетишкендик менимче. Демек, бул өнүгүүгө багытталган каражаттар. Кайсы мамлекеттен биз ушул каражаттарды албасак, түгүл Кытай тарабынан алсак, келечекте бул актала турган каражаттар, себеби инфратүзүмгө салынат. Андан кийин бириктирилген операциялык компания иштейт. Бүтөр замат бул деле карыз канча мөөнөткө, бул карыз канча мөөнөткө аныкталат, ушул өкмөт азыр сүйлөшүүлөрдү алып барышы керек. Бирок менимче жүк менен ушул операциялык чаралар жагынан бул карызыбызды акырын этабы менен жабабыз.
Менимче бат эле ушул карызыбызды жапса болот, себеби жүктүн көлөмү өтө көп. Өтө көп. Улам көбөйөт. Кыска мөөнөт ичинде ооба булактайт. Мындай инфратүзүмдүк долбоорлордон баш тартпашыбыз керек, коркпошубуз керек. Чочулабай, менимче ишке ашырышыбыз керек. Анан жана Кыргызстан аркылуу жол өтүп атса, кыргыз темир жолчулары дагы тажрыйба алат да. Жанагыдай перевалочный база болгондо ал жерде иштегендер кийин жанагы башка жолдорду курганга абдан жөндөмдүү болуп калат. Адистер пайда болот. Темир жол. Анткени бизде темир жол адистери жок эсе да. Учурда темир жолубуз бар, темир жолдун компаниясы бар. Ошол жакта иштеп аткан кызматкерлердин саны мен азыр так айта албайм, бирок менимче автоматтөрдө дагы кошумча пайда болот. Бул жагынан жогорку окуу жайларында тиешелүү багыттар боюнча жаңы кесипкөй адистер пайда болот. Бул деле жумуш орундар. Анан кийин соңку бир нече жыл ичинде жумуш орундар жагынан өкмөт сөзсүз түрдө жаңы орундарды түзүшүбүз керек деп ошого басым кылып атат. Бул аябай чоң максатыбыз. Ошого тезирээк жетишибиз керек, себеби жакшы билесиз, жылдан жылга башка мамлекеттерге мажбур болгон кеткен жарандарыбыздын саны өтө көп. Ошону токтотуп, өзүбүздүн мамлекетибизде дарыметибиз жетиштүү жумуш орундарды менимче көп багыттарда түзсөк болот. Бул жагынан баарыбыз баш биригип, ынтымактуу болуп, ойлонушубуз керек, кайсы жагынан жумуш орундары түзсө болот. Багыттардын бири ушул темир жол менимче. Бул аябай маанилүү. Падышалык Россия учурунда жана Транссибир магистралын курбады беле? Өйдө жак, түндүк жак менен өткөн. Ошону башында эме кылалы деп болгон экен, Кыргызстан аркылуу курсак болобу деп. Негедир андай болбой калып, берки жак менен өтүп кетиптир. Темир жол жана Чита эмелер бар эмеспи? Кийин анан Казакстан аркылуу курулуп калган, бирок Кыргызстан ал кезде негедир аракет көрбөй калган бир топ жолтоо болду го, Себептер менимче ар кандай болду. Алардын арасында бул экономика жагынан максатка ылайыктуу же ылайыктуу эмес деп, бул жагынан тиешелүү талдоону жасап атканда, изилдөөлөр жүргүзүп атканда, совет бийлик ушундай жана сиз айткан доорунда алар ойлонуп канча каражаттар жумшашыбыз керек экен деп тыянактарга чыгып ушундай токтотушту. Бирок баары бир совет доорунда ушундай бизде болгон, азыр пайда болгон темир жол бул кандайдыр бир жетишкиндик, аларга рахмат айтышыбыз керек. Совет доорунда мисалы СССРне кошулуп атканда биздин ата-бабаларыбыз негиздөөчүлөр жакшы билесиз, ошол маалда 1924 жылына чейин эч нерсе жок эле бизде, инфратүзүм жок эле, социалдык объектилер жок эле. Бул совет доорунда пайда болгон. Ошондуктан совет мамлекетинин экономика жана социалдык өнүгүүбүзгө кошкон салымы өтө зор. Ушунда баа берсе болот. Менимче стратегиялык жагынан ата-бабаларыбыз туура чечимди кабыл алышты. Кошо эле алар менен чогуу ушул бир мамлекетти куралы, андан кийин инфратүзүм пайда болот. Андан кийин жакшы билесиз, совет доорунда республикабыздын макамы бул промышленно аграрный мамлекетибиз болгон. Андан кийин өзүнчө көз карандысыз болуп, ушул промышленный макамыбызды жоготуп, эми агрардык эле мамлекет бүгүнкү чейин биз катары эме жашап атабыз. Ошондуктан мындай сыяктуу долбоорлор алар кайра кандайдыр бир өндүрүш жана өнүгүү, инфратүзүм жагынан, жаратмандык жагынан, өндүрүш жагынан түркө берет. Кайрадан баягы өнөр жай агрардык мамлекет деген жакка кайрадан бурулган сыяктуу. Анткени акыркы мезгилде негедир сервисный деп кетпедик беле? Азыр менимче жарымына жакыны ВВПнын ошо тейлөө жагынан өтүп кеткен. Тейлөө экономикабыздын тармактарынын бири бул тейлөө. Ушул тейлөөнүн пайызы, мен азыр адашпасам, 30%дан ашык.
Бул бир четинен жакшы нерсе, себеби 90-жылдарында мындай менчиктештирүү жараянын алкагында бийликке жакын кишилер көбүрөөк ушул объектилерди колдоруна алып коюп, анан кийин кандай ушул каражаттар жана объектилер келсе ушундай эле мамилени жасайт. Көбүнчө бул объектилерди талкалап, анан кийин чийки заттар катары сатышты башка мамлекеттерге. Ошондуктан өнөр жайыбызды бат эле биз жоготтук. Азыр болсо бул жараян кайрадан биз калыбына келтирейин деп атабыз. Бирок бул жагынан катуу ойлошубуз керек. Ошондуктан өкмөт менен бүгүнкү күнү мен мисалы алар менен сүйлөшүп атканда багыттардын бири сунуш катары айтып атам. Азыр жер жүзүндө жаңы тренд пайда болду. Туруктуу өнүгүү максаттар негизинде иштейли, экономикабыз социалдык жагынан мамлекетибизди өнүктүрөлү деп. Себеби жалаң ички дүн продукциясына эгер басым кылсак, ички дүн продукциясы бул чийки заттар жана тоо кен байлыктарды максималдуу түрдө пайдаланып, иштеп чыгып, бул жагынан пайызы көрсөтүшүбүз керек. Анан кийин бул жагынан жешкиндиктерге ээ болгон мамлекеттер бүгүнкү күнү терс жагынан, кесипеттер жагынан бизге залакы салып келинди деп айтып атат. Ооба, биз өнүккөн мамлекеттерге айланып кеттик, бирок бир жагынан биз жакшы шарттарда жашап атабыз, бирок жаратылышыбыз бир аз бузулду. Анан кийин ушуну калыбына келтириш үчүн андан да көбүрөөк каражаттар керек экен деп айтып атат. Ошондуктан бул жагынан менимче тең салмактуу саясат алып барып, туруктуу өнүгүү максаттарга ылыкташтырып, эгер жалаң тоо кен байлыктарды пайдаланбай, жана адам ресурстарына көңүл бурсак, анан кийин тейлөө жагынан өнүктүрөйүн десек, менимче бул жагынан мындай келечекте жаңы муундарга биз жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз жана шанстарды беребиз. Биздики 1,5 мүнөттөй калыптыр. Жалпысын алып алганда кыска эмне кандай жыйынтык чыгарса болот? Натыйжасында эмне айтсам болот? Мен жарандарыбызды, өкмөтүбүздү бардыгын мен куттуктайм. Бул чоң жешкиндик, тарыхый чечим болду. Темир жол кыргыз мамлекетибизге, экономикабызга аябай маанилүү долбоорлордун бири. Ошондуктан тезирээк ишке ашырылсын. Келечекте жакшылыктарды биз баарыбыз көрөбүз деп мен тиреничемин. Жаңы тоскоолдор пайда болуп калганга чейин баштап бир жарымы болбосо да бир 3-төн 1 бүтүрүп салыш керек. Кудай сактасын, мындай тоскоолдуктар эч кандай бөгөттөр пайда болбосун. Жалаң биздин өнөктөштөрүбүз, биздин досторубуз бул жагынан жардам берсин ишке ашырууга. Рахмат сизге. Бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков болду, мурдагы тышкы иштер министри. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Саламатыңыздар.